3 bölüm. Ошондуктан биз чыдай албай Афинде өзүбүз эле калып, бир тууганыбыз Тиметейди жибердик. Ал Кудайдын кызматчысы, Машаяктын жакшы кабарын таратуу ишинде биздин кызматташыбыз. Аны силерге ишенимиңерди бекемдеш үчүн, силерди сооротушуу үчүн, ушул кыйынчылыктардан улам эч кимге олку-солку болбошуңар үчүн жибердик. Анткени бизге азап чегүү белгиленгендиги силерге маалым. Азап чегерибиз тууралуу силерге барганыбызда алдын ала айткан элек. Айтканыбыздай болгонун өзүңөр да билесиңер. Ошондуктан мен чыдай албай, ишенимиңер жөнүндө билип келсин деп Тиметейди жибердим. Силерди азгыруучу азгырып, эмгегибиз текке кеткен жокпу? Билейин дедим. Тиметей бизге силердин ишенимиңер, сүйүүңөр жөнүндө жакшы кабар менен келди. Силер бизди кубаныч менен эскерериңерди. Биз сыяктуу эле силер да бизди көргүңөр келерин айтты. Азыр болсо биз, бир туугандар, азап чегип муктаж болуп жатканыбызга карабастан, силер жөнүндө, силердин ишенимиңер жөнүндө угуп сооронуп калдык. Анткени силер теңир жолунда бекем турсаңар эле, биз тирүүбүз. Кудайыбыздын алдында силер үчүн кубанып жатканыбыз үчүн Кудайга кандай ыраазычылык билдирсек болот? Жүзүңөрдү көрсөк экен деп, ишенимиңердин жетишпегенин толуктасак экен деп, күнү түнү чын жүрөктөн сыйынып жатабыз. Кудай атабыз өзү жана Теңирибиз Иса Машаяк биздин жолубузду силерге багыттаса экен. Биздин силерге болгон сүйүүбүз кандай болсо, Теңир силердин бири-бириңерге жана бардык адамдарга болгон сүйүүңөрдү ошондой арттыра берсин. Теңирибиз Иса Машаяк өзүнүн бардык ыйыктары менен келгенде, Кудай атабыздын алдында ыйыктык жолунда жүрөгүңөр бекем, кемчиликсиз болсун.